Мен Нурдан Кемелович, сизге суроо. Сиз азыр эле айтып өттүңүз, мына Бишкекте, Ошто биздин чоң шаарларда курулган баягы жеке менчик тарабынан курулган үйлөрдү вот эксплуатация кылбай атасыздар да. Мына 2-3 жыл, 4 жылдан бери тургандар бар. Элдер жашап атат. Бүгүнкү күнү кимиңиздер кызыктарсыздар. Ошонун мына миллиарддаган налогдор ошол салык кызматына түшпөй атат. Ал жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, вот эксплуатация кылгандан кийин алар ошол салык төлөш керек, билесиздер. Ошол салыгын төлөбөй, ошолорду созуп, ошол сиздер миң курулуштун кызматкерлери, сиздер кызыктар болуп, алардын менен келишим түзүп алып, бүгүнкү күнү вот эксплуатация кылбай атасыңар да. Эмне үчүн? Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Биринчиден, кызыктар эч ким жок. Мисал катары айтып кетсем, ошол 2022 жылга чейин республиканын аймагында 200гө жакын 200дөн ашык. 200дөн ашыкпы, 200дөн жакынбы ушундай 200 тегерек 200дүн тегерегиндеги объектилер республиканын аймагында воду жок жашап келишкен болчу. Бүгүнкү күндө биздин атайын комиссиябыз бар, былтыртан баштап иштеп, 1 жылдын ичинде ошол эле объектилердин 150гө жакын объектини биз вотко бердик. Бул эч кандай документтери жок болчу. Жана ошондой эле курулуш компаниялардын мурунку эски курулуш компаниялар болгон. Анын ичинде баягы ошол эле компаниялардын ээлери качып кеткен объектилер болгон. Ошонун баардыгын биз эске алуу менен былтыртан баштап иш жасадык. 1 жылдын ичинде 150гө жакын объектини биз вотко бердик. Ал эми калып аткан дагы 50дөй объект бар. Биз ачык айтабыз, булар боюнча биз иш жүргүзүп келип атабыз. Биз булар боюнча дагы жакын арада чечимдерди кабыл алып, эгер бардык нормаларга жооп бере турган болсо, жана эң биринчи шартыбыз ушул коопсуздук маселеси. Эгер жер титиресе же кандайдыр бир ырсыктар болсо, ошол үйлөр кулап калбаш керек. Биз ошол жагында өтө мындайча айтканда эске алып туруп, анан ошонун негизинде вотторун берип атабыз. Бул боюнча биз жумуштарды жүргүзөбүз. Эгер сиз кандайдыр бир кайсы бир объект боюнча маалыматыңыз болсо, бизге берсеңиз болот. Биз ошону тез арадан карап бергенге дагы дайынбыз. Рахмат. Дагы бул маселе боюнча да кошумча берип кетсем, негизи былтыркы жылга 24-жылга салыштырмалуу 57,3%га көбүрөөк объектилер пайдаланууга берилди да. Бул негизинен ошол министрликтин жумушу чындап эле орда, анткени ар бир объекттин өзүнүн спецификасы бар. Ошол спецификасына карата, ошого карабастан мынакей жумуш өтө жакшы жүрүп атат. 1400 объектке көбүрөөк киргизилген да былтыр. Ошон үчүн бул тараптуу ар тараптуу жумуштар жүрүп атат да бул тармакта да. Нурдан Кемелович, 2026 жылы мына 5 февралына бүгүнкү күндө сиздердин 23, 24, 25 жылдан калган шотуңуздарда баягы курулуш бүтпөй калган, бүтпөй турган курулуштарда эсебиңиздерде канча акча бар бүгүнкү күнү? Бизде эч кандай акча калбайт. Жылдын аягында биз каржы министрлиги менен сверка кылабыз. Эгер кандайдыр бир колдонулбаган акчалар болсо, биз анын баарын кайра артка кайтарып беребиз. Ал эми азыркы учурда сиз жана капвложениени айтып атасызбы? Капвложениени айтып атам. Облигация менен ГКО менен кеткен ГКО менен кеткен примерно биз менин маалыматым боюнча ушу миллиардка жакын акча бар. Анын баардыгын объектилерге бөлүнүп берилген. Алар объектисин куруп, ошол эле отчет сдавать эткенден кийин ошол эле акчадан алып кетишет. Дагы бир нерсени айта кетиш керек. Бул баягы калыстык үчүн курулуш объектилер эми чынын айтканда ар бир күнүгө эле баягы ГКОдон акча ала бербестен 2 айда бир жолу, 3 айда бир жолу баягы бир отчет сдавать этишет. Бир чоң жумуш аткарып туруп, анан бир сдавать эткен, анан жана бир акчасын алып кеткен удобныйраак болот. Нурдан Кемелович, мына бүгүнкү күндө ошол ар кайсы банктарда сиздердин шотуңуздарда турган 2 миллиард 217 миллион сом бар. Ошол бүгүнкү күнү Минфин ошол сиздер көзөмөлдөбөй, ошол курулуштар жүрбөй токтоп турган үчүн процент төлөп атат. Бүгүнкү күнү ошол акча иштетилбей, мына 23 жылдан бери иштетилбей келаткан үчүн. Көптөгөн мына 3 жыл, 4 жыл деп келаткан курулуштар бар, билесиз өзүңүздөр. Ошол ГКОдон банктарда шоттордо турган акчаларды бүгүнкү күнү иштетилбегендиги үчүн мына Алмаз Кушбекович айтат, мен калп айтсам, ошол киши
калпайттың деп айтсын. Мына бүгүнкү күнү 2 миллиард 217 миллион сомуңар турат. Иштетилбей. Мен тактап айтайын, сиз 1 миллиардка жакын дедиңиз.